Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге чүй боорунан Аулекол породасындагы торпоктуу уйларды көрсөтүп беребиз. Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарынын Манас аэропортунун жанында дача суу бар. Дача суудагы мына ушул белгилүү бир фермадан сатылып жаткан Аулекол уйлары бар. Аулекол породасынын билесиздер, эт багытында. 9 баш уй, 9 баш мондай музоолору менен туугандар, эне бала. Анан 9 баштан сырткары 3 кунажым бар. Мына ушул Аулекол уйлары. Мына букаларын көрүп турасыздар, Эртең 5-6 айдан кийин өтө башкача болуп өзгөрөт. Билесиздер, 9 баш музоосунун 2 башы ургачы, 7 башы эркек экен туугандар. Бүгүн сатыкка ээси мына ушул уйларды койду. Анда эмесе сиздер жакшылап карап көрүп туруңуздар. Биз сиздерге мына ушул уйларды көрсөтүп берели. Мына букаларын караңыздарчы, пай-пай дей турган букалар экен, Көрдүңүздөр, өтө керемет, эт багытында. Мына жанатан бери көзүңүздөргө элешип атабы. Мына бул жерде бир бука бар, туугандар. Мына уйлар туугандан кийин кайра күйлөйт, билесиздер, жазда, Быйыл кайра бооз экен, мына букадан качыптыр. Бир табындыкы бука дагы ушул жерде жүрөт. Кааласаңыздар, букасы менен дагы алсаңыздар болот. Буйруса, эми туула турган букалар, мына ушул музоолор ушул букадан туулган болот туугандар. Бүт баары мондай агыш алтын өңдүү уйлар, көрдүңүздөр. Эт багытында, албетте музоо эмизген, бала эмизген уй өтө семиз болбосо дагы, бирок баары бир эттүү уйлар экен. Мына кунажындар көрдүңүздөрбү, мына. Мына кунажынды көрдүңүздөр. Өтө керемет кунажындар. Ушунун баары бир үйүрдөн. Мына музоо эмизген уйлар, көрдүңүздөр. Жаштары канчадан эле булар? Кандай дейсиз? Экинчи, үчүнчү туут уйлар экен. Мындайча айтканда азыр эң күчтүү мезгил экен. Биринчи туут эмес, экинчи, үчүнчү туут уйларды издегендер өтө көп. 3 кунажынын бирөөсү бул, бирөөсү мына чекеде турат, көрдүңүздөр туугандар. Мына бул дагы өтө күчтүү кунажын экен. Кыскасы, Аулекол породасынын билбегендер үчүн айталы, бул Казакстандан селекция болуп чыккан порода, эт багытында туугандар. Мына муну музооду мен өзүм алгым келип кетти, бирок бөлүп сатпайт. Сурадым эле. Бөлүп сатасыз ушуну деп, бирок эне бала комплект сатылат экен. Бааларын айтып берейин. Эне бала музоосу менен 145 000 сомдон коюлду туугандар баасы. Мына көрдүңүздөр, мына бука өзү эле эртең күздө кандай баа болуп берет туугандар. Энеси буйруса кайра тууйт. Ушундай букадан азыр алып бул чоңойгуча дагы бирде тууса, эми жанагы экөөсүнүн эки музоосунун баасы эле буйруса өздөрүнүн баасын басып берет экен. Ана мына бука өзүнчө да сатыла берет экен, ушул бир бука. Мунун баасын 150 000 сом деп койду. Кыскасы биз сиздерге маалыматты бердик, кайсыл жерде экенин айттык. Анан дагы кошумча маалыматтар сураймын десеңиздер, мына экран астында ээсинин телефон номерлери турат. Ушул жактарга чалып байланышсаңыздар болот. 3 баш кунажым бар, алардын баасы 90 000 сомдон коюлду. Мына экөөсү турат, мына бул жерде 1, 2. Анан үчүнчүсү бул. 90 000 сомдон 3 кунажын аламын десеңиздер, мына. Кунажындар да качып калган болушу мүмкүн. Мына. Экинчи, үчүнчү, мына биринчи. Дарегин дагы бир рет кайталап коеюн. Чүй облусу. Мына дача сууду билесиздер. Жана Нижничиге түшүп кетип аткандагы. Тагыраак айтканда Манас аэропортунун жанында дача суу бар. Дача суунун ылдыйында жанагы чөп саткан питак бар, тараза. Анан ошол жерде канал бар, БЧК. Каналдан өткөндө эле оң тарапта мына сарай бар, чоң сарай. Мына ушул сарайда турат булар. Кыскасы көрдүңүздөр, бүт баары сонун уйлар, музоолору өтө кызыктуу. Баягы бир нерсе сүдүрөш керек да, бир нерсеничи. Мына музоолору сиздердин көзүңүздөрдү күйгүзүп, азыр сүдүрүп атса керек. Буйруса, жаккан болсо байланышып көрө бериңиздер. Бүт маалыматты бердик. Буканы дагы тагыраак көрсөт дегендер болсо, мына бука. Буканын баасы 150 000 сом. Эт багытында. Буканын жашы канчада? Жашы буканын, чоң бука. 2 жаштагы бука экен тууган.